Таксиде иштейм деген мекендештер үчүн кызматыңыздарда Атаман такси паркы. Москва жана бүткүл Россия шаарларын Яндекс таксиге жана Сити мобилге улайбыз. Парктын комиссиясы болгону 2,5%. Акча чечүү бекер. Круглосуточно иштейт. Любой момент, любой суммадагы акча чечип алууга мүмкүнчүлүк бар. Яндекс заправка 3000 рубльга чейин суткасына куйсаңыздар болот. Комиссия алынбайт. Кисарт без документов алып бергенге жардам беребиз. Жана справка несудимости кисартка кошуп беребиз. Путевой лист, страховка таксиге жасоодо бар. Ар бир ай сайын Атаман парктын атынан розыгрыштар ойнотулуп турат. Ишеничтүү парк 3 жылдан бери биздин мекендештерибиздин алдында кызматтабыз. Байланыш үчүн телефон номерлер Кыз узатууга күйөө баланы куралчан адамдар коштоп келген видео тарады. Социалдык тармактарга кыз узатуу тойго аскер кызматкеринин кийимин кийген адамды куралчандар коштоп келген видео тарады. Видео талкууга алынып жатканда Коргоо министрлиги бул боюнча үн катты. Министрликтин маалыматына ылайык тойго аскер кийимин кийип келген жана жанындагы куралчан адамдар министрликтин кызматкерлери эмес. Булак супер кежи. Бишкекте ымыркайдын таштандыга ыргытылышы 2002-жылы туулган энеси кармалды. Бишкекте жаңы төрөлгөн ымыркайды өлтүрүүгө аракет кылган деген шек менен анын апасы кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы билдирди. Милициянын маалыматына ылайык бул факты жаңы төрөлгөн баланын энеси тарабынан өлтүрүүгө аракет кылуу боюнча кылмыш иши козголуп, бардык зарыл болгон экспертизалар дайындалган. Ыкча миликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө бул кылмышка шектүү катары 2002-жылы туулган жаран кармалды. Шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Буга чейин маалымдалгандай, ымыркай номер 1 төрөт үйүнө которулган. Абалы туруктуу. 9 ноябрда Бишкектеги таштаныч электен баштыкка салынган жаңы төрөлгөн ымыркай табылган. Алгач аны пакистандыктар байкап, кийин милиция чакырышкан. Булак супер кежи. Бишкекте көп кабаттуу үйдүн 8-кабатынан өрт чыкты. Бишкектеги Токумбаев көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйдүн 8-кабатынан өрт чыкты. Бул тууралуу Өз көчө кырдаалдары министрлиги билдирди. Өрт өчүрүүгө саат 12:05 Октябрь районунан эки көчүрмөн эсеп жана бир автошаты тартылган. Ал эми саат 12:20 атайын штаб жөнөтүлгөн. Кызматкерлер тилсиз жоону 12:42 чектөөгө алышып, толук өчүрүү иштери жүрүүдө. Булак Назар Ньюс кежи. Садыр Жапаров Сауд Арабияга келди. Аны кандай тосуп алышты? Президент Садыр Жапаров бүгүн 11 ноябрда иш сапары менен Сауд Арабия падышалыгына келди. Бул тууралуу президенттин администрациясынан билдиришти. Мамлекет башчысынын борту Эр-Рияд шаарынын эл аралык аэропортуна конду. Садыр Жапаровду Ханзада Эр-Рияттын губернаторунун орун басары Мухаммед бин Абдурахман бин Абдель Азиз тосуп алды. Эскерте кетсек, иш сапарынын алкагында президент Садыр Жапаров Ислам кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин кезексиз ислам саммитине катышат. Анын жүрүшүндө Палестина-Израиль жаңжалын талкуулоо пландаштырылууда. Булак супер кежи. Асад Жапаров Эрдоган Эр-Риядда Палестина маселеси талкууланат. Садыр Жапаров Эр-Рияд шаарында өтө турган ислам кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин кезексиз саммитине катышат. Ал бүгүн Сауд Арабияга барды. Саммитте Палестина-Израиль жаңжалы талкууланат. Ага Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Туркия лидери Реджеп Эрдоган, акыркы 10 жылдан бери саммитке келбеген Сириянын башчысы Башар Асад, Ирандын жетекчиси Ибрахим Раиси жана башка мамлекеттердин жетекчилери катышат. Коноктор Зеритс Карлтон отелинде жайгашканы кабарланды. Белгилей кетсек, Бишкекте эки жолу Израилдин чабуулуна жана блокадасына кабылган Газа секторун колдоп 2 митинг өттү. Ал жарандык активисттер тарабынан уюштурулду. Ага чейин жогорку кеңеште жакынкы чыгыштагы жаңжалга карата Кыргызстандын көз карашын билдирүү, Газага гуманитардык жардам берүү маселеси көтөрүлгөн. Депутаттар бир күндүк маянасы Палестинага которуу токтомун кабыл алышкан. Булак Назар Ньюс кежи. Умбем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет жана төмөндөгү кызмат көрсөтөт. Хирургиялык стоматология, тиштерди реставрация кылабыз. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Тиштерди имплантациялайбыз.
жасайбыз, которобуз. Протездөө, металлокерамика, цирконий, алтын жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Көңүл буруңуздар, биздин жайкы жеңилдетүүдөн пайдаланыңыздар. Эгер сиз алдын ала жазылып келсеңиз, сизге 500 рубль арзандатуу каралган. Шашылыңыздар, биз сиздерди күтөбүз. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Израиль менен Хамас барымтадагыларды жарым-жартылай алмашууга макулдашты. Израиль менен палестиналык Хамас кыймылы туткундарды алмашуу боюнча макулдашканын All Arabia телеканалы өз булактарына таянуу менен билдирди. Израиль тарабынан кармалган палестиналык аялдар менен балдарды Хамастын барымтадасындагы 100 израилдик жаран менен алмаштыруу келишими жетишилди деп айтылат билдирүүдө. Газанын түштүгүндөгү салгылашууларда Хамас ар кандай маалыматтар боюнча 250-гө жакын адамды туткунга алган. Алардын арасында аскер кызматкерлери да, жарандар да бар. Мындан тышкары 3-чү өлкөнүн жарандары барымтага алынган. Өз кезегинде Хамас Израилдин Газа тилкесине жасаган соккуларынан 60-тан ашуун туткун набыт болгонун билдирген. Көптөгөн курман болгондордун сөөгү дагы эле урандылардын астында жатат. Булак суу беркежи. Россия Газа эли үчүн 25 тонналык кезектеги кум жардам жөнөттү. Россиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги куткаруучулары Газа секторунун калкы үчүн 25 тонна гуманитардык жардам жөнөттү. Ил-76 учагы Казан аэропортунан Египетке учуп кетти. Бул тууралуу ведомствонун Telegram каналына жарыяланды. Россиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Газа секторунун калкы үчүн 25 тонналык кезектеги кум жардам жөнөттү. Ведомствонун Ил-76 учагы Казандын аэропортунан учуп кетти. Гуманитардык жүк Египет Араб Республикасынын аймагына жеткирилип, Египеттик Кызыл жарым ай коомчулугунун өкүлдөрүнө өткөрүп берилет. Алар жүктү кайра Газа элине жөнөтөт деп айтылат маалыматта. Россиялык кум жардам РФ президенти Владимир Путиндин көрсөтмөсү жана РФ өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жетекчиси Александр Куренковдун тапшырмасынын негизинде уюштурулду. Кум жардамда азык-түлүк, гигиеналык каражаттар, кийим-кече, меш, жууркандар бар. Булак Спутник кежи.